Урматтуу кыргызстандык оптом товар менен иштечү жана ушу заводдор менен проме иштешкин бар эле деген клиенттер, байкелер, агалар, эжелер жакшы мына сөзүмө жакшы кулак тургула. Силерге пайдасы тиет, зыяны тийбейт. Мен Арзыбек, Кытай мамлекетинен кытайлык кыргызмын. Айтмакчы болгонум, мен өзүм ушул тарапта ушул оптун товарлар боюнча заводдор менен преме иштешүү жана өзүңөрдүн оюңардакыдай заказдарды заводдорго чыгартып берүү тууралуу жана ошондой эле доставка, карго бар жок тейлөөлөрдү алып барам, туугандар. Мисалы азыркыны алып айтсак, ушул мен азыр складтын өзүбүздүн каргонун өзүмдүн складтын алдында турам. Көрсөңөр тигине. Азыр ушул жерде бир фора товар басылып атат, туугандар, көрдүңөр? Бир фора товар басылып атат. Бунун астында бир фора товар жолго салдык. Анан бул тарапты карасаңар, бу жакта дагы басылыш алдында станоктор, ар түрлүү станоктор. Кандай десеңер ошондойлор такыр бар. Эми бул тарапка келсек, туугандар, мына биздин каргонун склады, бул каргонун склады, биздин офис башка жерде. Эгер Кытайга келип ушундай иштешет элем, заводду көрүп айлансам болот эле, Кытайды түшөнсөм болот эле. Ушу Өзбекстан менен Казакстандан, анан Россиядан эле товарды ала берем. Ушу Кытайдан мен деле алып келип, өзүм барып эле промой алып келип, азыраак акчаны болсо да өзүм тапсам деген ой бар. Туугандар болсоңуздар, тикелей менен кабарлашсаңыздар болот, Ушул биздин склад. Эми складдын ичине кирели, туугандар, кандай товарлар менен иштейбиз көргүлө. Мисалы айтып келсем, ливой товар дейбиз да. Бунун ичинде дагы бир клиенттин товары бар. Мына складда товар жок экен бул деп ойлоп калбагыла. Азыр тиги экинчи фурасы, бунун ичиндеги лык болгон товарды бир фурага басып жөнөтүп, экинчисин басып атабыз, туугандар. Жүктөп атабыз. Мына калган товарлар мыналар болсо азыр келди, азыр упаковкалап жолго салдык. Мына азыр келип, азыр упаковкалап жолго салдык. Булардын сыртында мында 5-17 карго, анан силердин немеңер болот. Кодуңар болот да, анан тиги телефон номерларыңар болот, кабарлашып. Анан буяка келсек, булар дагы азыр такыр упаковкалап сыртын үстүндө такыр ушундай ороп чыгабыз, ороп. Көрдүңөр. Анан булар болсо азыр жеткирилип келди. Буларды эми орош алдында турабыз. Биз складдагы балдар оройт буну азыр. Бул жердеги кандай товар десеңиздер, бу ороштун алдындагы, упаковка кылыштын алдындагы мына товарды көрсөтүп коеюн. Булар ошо силерге барып аткан кайырмактар, балык кармай турган кайырмактар, анан кайырмактын мына кичинекей илгичтери, ар түрлүү размерлер болот, темирлер. Анан мына кайырмактар көрсөңөр болот, Өтө сонун, Көрдүңөр? Ушундай товарлар менен иштейбиз, туугандар. Булар заводдон премия салынат, көрсөңөр мына. Көрдүңөрбү? Такыр аябай сонун кайырмактар, көргүлө. Булар заводдон премия салынат, бу да клиенттердики, туугандар. Бул клиентимди айта келсем, мындан мурун ошол Россиядан жана Казакстандан алдырып атканда, кийин ошол мен менен байланыш кылуу тууралуу азыр Казакстандан, Россиядан алгандан дагы арзан баада заводдон алдыртып атат, туугандар. Доставкасы да нормальный. Эгер ушундай ушу завод менен премия иштесем болот эле мен. Же болбосо ушундай өзүмдүн оюмдагы товарларым бар эле, азыраак акчам бар эле, эмне бизнес кылсам болор деп ойлошуп жүргөн байкелер, туугандар болсоңуздар, ливой мага кайрыла берсеңиздер болот. Ишенчиликтүү, туугандар. Андан кабатырланбайсыңар, биз компания боюнча закондуу иштейбиз, токтомдошуп иштейбиз. Керек болсо Кыргызстандагы офистер, Кыргызстандагылар мен менен иштешип аткан партнерлор менен кабарлашып иштесек деле боло берет. Эми айтмакчы болгонум, туугандар, азыр интернетте көптөгөн нерселер, көптөгөн адамдар келип ушу техникаларды чыгарып атат, башка майда товарларды чыгарып атат. Кыргызстандан келгендер болсун, же болсо кытайлыктар болсун дегендей. Анан же башка кытайлар болсун. Бирок ошолордун арасында кээ бирөөлөрү гана 1% десем дагы аз кетип калат. 10 же 5% гана ушу заводдор менен иштешет. Калгандар такыр экинчи колдорду, экинчи заводдордон алган дагы бир ортомчудан алышып атат, туугандар. Мисалы станокторду башка шаардагы станок, фура, хово дейсиңер, аларды деле чындап келгенде кытайлар көнөсүн сырдап, красканы уруп, жаңыртып, алмаштырып салып сатып атат силергечи, чындап келгенде. Ошого туугандар, алды менен товардын баасына көңүл бөлбөйбүз, туугандар. Товардын качествосуна көңүл бөлүш керек. Ошол товар колума тийгенден кийин качествосу жакшы болобу? Мен элге саткандан кийин мени актайбы? Ошол клиенттердин алдында мен уят кылбайбы дегенди ойлонуш керек, туугандар. Бизде мындай бир сөз бар. Кытайча ифын чен ифын хо деп коет. Мисалы, сен 1 юан акчаңа 1 юандык гана товар ала аласың. Эргиз 1 юан акчаңа 10 юандык товар ала албайсың.
Ошого туугандар алдымен сапатына, андан кийин акчасына көңүл бөлсөк болот. Андан кийин дагы эле окшош менде бир ишенчиликтүү жигит болгону жакшы да силер үчүн. Любой момент боюнча тейлөө алып барганы болсун, завод менен сүйлөштүргөнү болсун, же доставка болсун, ушундай карго тууралуу баары жогун өзүңөр кадыржам, кабатырланмагыдай, ушул бала ишеничтүү деп акчаны тияктан салып коюп кадыржам жатып 10-15 күндө товарыңарды колуңарга алгыдай болгонго дагы эле менде бир жигит керек туугандар. Ал анткени өзүм Кытайда чоңойгом, кытайча болсун, кыргызча болсун такыр эле билебиз. Буякта чындап келгенде мен Кытайда жашагалы 35 жыл болду, 35ке чыктым. Чындап келгенде Кыргызстандан келип бизнес кылып, мен Кытайды кыйратам деген ошол туугандарды эле жамандагандай болбойн. Дагы эле окшош бизчелик Кытайды түшөнбөйт. Ошого туугандар, дагы эле айтарым эмне десек болот? Кандай товарларыңар, заказтарыңар, кандай талаптарыңар болсо айта берсеңиздер болот. Комментарийга жазып койсоңуздар болот, же болбосо менин WhatsApp номериме тикелей катталып, тикелей менден ар түрдүү нерселерди сурасаңыздар болот. Рахмат.